айтып жүрөбүз, дүнүйө аны жокко чыгара албайбыз. Таквачылык дегенде дүнүйөдөн башка нерсе таквачылык болуп, бирок дүнүйөгө келгенде арам адалды аралаштырып жиберген адамдар ого эле көп. Азыр мен айта турган сөздөрүм, урматтуу бир тууганым, бул малды, пулду, дүнүйөнү укуксуз, акысыз, арам жол менен жегендин жолдоруна токтолобуз. Анткени намаз окуганды үйрөнүп калдык, мечиттерибиз толо, жолукчандарыбыз дагы көп, орозобуз андан бетер көп. Ал эми биздин абышкалар болсо ушунчалык намаз катты окугусу келет. Жайдын күндөрү календарга карабай эле эртеле намаз окуп койгусу келе берет. Муфтият айтат, 1 саат 20 мүнөттөн азан болот десе, булар 1 сааттан окуйбуз деп чыга беришет. Ал куттанып болбой калышы мүмкүн. Анткени убактысы кирген жок. Итаат кылыш керек. Муфтият деген бар. Мен муфти болуп иштегем. Азыр башка муфти бар. Азыркы муфтинин фатвасы итаат кылыш керек болот, эгерде шарияттан чыкпаса. Намаздын убактыларын тактап берип аткан болсо, ошол мүнөтүнө карап эришиш керек. Анан бейшебе кармабай калган болсо, азан тезирээк айт намаз окуйбуз деп, жаш балдарды урушуп, кыйнап эле намаз окуп алган абышкалар бардык жерде бар. Андай болбош керек. Ошо абышкалар силер турасыңар астында мынакей этият болгула. Бир таратыгандан кызырканбагыла. 1 саат болду азан айт деп балдарды урушуп кыйкырып, фатва укпай койгонуңар, бул итаатсыздык болот да, кыяматта арам болуп калат, күнөө болуп калат.